Кутман таң, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен мөмө жемиштердин кооздолуп кесилүүсүн үйрөнөбүз. Дасторконго ажар көрүп берип туруш үчүн мөмө жемиштерди жөн эле коюп койбостон, мындай кооздоп кесип койсоңор дасторкондун көркүн андан да көбүрөөк ачат. Бизге керектелүүчү азыктар: жүзүм, алма, ананас, киви, мандарин, апельсин. Негизгиси мөмө жемиштердин кесилмеси мындай жылдын сезонуна карап кандай мөмө жемиш болсо дагы кооздоп кое берсеңиздер болот. Анда эмесе баштадык. Биринчи ананасыбыздан баштайбыз. Ананастын ичин тазалап алып, башын, этегин алып туруп, бизге ичи керек болот. Ичин атайын даярдалган күзгүгө же болбосо тарелкага кооздоп алыш үчүн ичи керек болот. Ичин алабыз. Ананастын ичин кесип алдык. Сырты биз болсо бизге кооздук бериш үчүн керек болот. Муну коюп алабыз. Ичин экиге бөлөбүз ананастын. Муну да кесип алабыз. Ананастын ичинен атайын тарелкалардын четине мөмө жемиштер түшүп кетпеш үчүн мындай тосуктарды даярдайбыз. Андан кийин апельсин көтөбүз. Апельсиндин да эки тарабын кесип алабыз. Муну да ананастай кылып кесебиз. Тарелканын калган жагын апельсин менен толтурабыз. Апельсинибизди атайын мындай кылып кесебиз дагы, анын этегин кесип туруп чыныга кийгизип баштайбыз. Бул анын дасторконду дагы эме кылат да, сонун ачат. Апельсиндерибизди атайын чыныга кийгизип алдык, баш жактарын кесип. Ананастын жалбырагын болсо ыргытып жибербестен чыныга салып туруп, муну кайра ананаска кийгизип коебуз. Кивинин дагы эки башын алып салабыз, бизге кереги жок. Ортосун болсо бычактын жардамы менен мындай кылып кесип чыгабыз. Бычак менен эки жагына кесип чыкканда бизге киви өзү даяр болуп, мындай кооз болуп кесилип калат. Андан кийин алмаларга өтөбүз. Алмаларды 4кө бөлүп алабыз. Ортосун алып салабыз бычактын жардамы менен. Ортосу бизге кереги жок. Алмуртубузду да кесип даярдап алабыз. Муну тоголок түрүндө эле кесебиз. Биз болсо тарелканын ичин жүзүм менен толтуруп алсак болот. Алмаларыбызды да кошумчалайбыз буга.
Андан кийин атайын таякчаларды сайып коебуз. Биздин мөмө жемишибиз даяр. Буларды мөмө жемиште жакшы туруш үчүн же болбосо өзүн карайып кетпеш үчүн биз сахарный пудрадан колдонобуз. Сахарный пудра себип алабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин мөмө жемиштерибиз даяр. Конок чакырганда негизгиси мөмө жемишти атайын ушинтип кесип койсоңуз, дасторкондун көркүн аябай ачат. Сиз дагы дасторконуңузга мөмө жемишти кесип көрүңүз.